Ош шаарында быйыл 5-ші рет өткөрүлгөн Студэкспо 2025 эл аралык жарманкеси инновациялык идеялар менен көңүл борборунда болду. Иш-чарага Кытай, Гана, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан келген студенттер катышып, 180ден ашуун эмгек тартууланды. Сынакка Өзбекстандан келген Мадина Ташматова көз азиз балдар үчүн акылдуу баштык жасаган. Бул баштык атайын сенсорлор аркылуу айлана чөйрөдөгү тоскоолдуктарды аныктайт жана үн аркылуу эскертүү берет. Ага орнотулган аккумуляторго электр энергиянын кереги жок. Баштык күндөн кубатталат. Bu yerda maxsus datchigimiz bor. Agar bolakaylar yiqilib tushsa, ularga yordam kerak bo'lsa, datchig o'zidan ovoz chiqarib, bolalarni, ota-onalarni va o'qituvchilarni yordamga chaqiradi. Bu datchigimiz quyosh batareyasidan zaryad oladi, ya'ni bizga elektrosetlash shart emas, o'zini o'zi zaryadlab yuradi. Shuningdek, quyosh batareyasi yordamida bolalarimiz o'zlarini gadjetlarini zaryadlab yurishlari ham mumkin. Идеялардын арасында Ош мамлекеттик университетинин студенти Бегайым Махмуд кызынын иши да элдин кызыгуусун жаратты. Ал иштеп чыккан система жоголгон же тоолуу аймактарда жардамга муктаж адамдарды аныктап, дрон аркылуу ыкчам жардамга чакырта алат. Мына дронду биз программа жазабыз. Ал программага биз мисалы бир адам жоголуп калса, ал программага биз ошол адамды куткарып табып бер деген программа жазсак болот, код жазсак болот. Бул ошол адамды распознавать этип, таанып билип, ал адамды тапканга мүмкүнчүлүгү дагы болот. Студенттик эмгектер негизинен программалоо, мобилдик жана веб тиркемелер, 3D модельдештирүү, моушн анимация, графикалык дизайн сыяктуу заманбап багыттарда жасалган. Жалпы 180 проект катышып жатат. Буларда 480 мен иш алып барып атат. Программалоо жана мобилдик тиркемелер, робототехника жана автоматташтыруу, 3D модельдештирүү жана анимация жана иллюстрация боюнча. Ар бир секция боюнча эксперттер дайындалып, алар өз ишин иштеп жатат. Жеңүүчүлөр атайын эксперттик комиссия тарабынан тандалып, баалуу белектер, дипломдор жана медалдар менен сыйланышты. Сынактын негизги максаты жаштарды жаңычыл идеяларга шыктандыруу, алган билимдерин практикада колдонууга өбөлгөтүзүү жана тажрыйба алмашуу болду. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.